Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, КТРК Спорт каналында кайрадан түз эфирде арена берүүсү башталууда. Бүгүн күнгө бейшемби жана кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков. Биз адаттагыдай эле студиябызга Кыргызстандагы спорттун көрүнүктүү өкүлдөрүн чакырдык. Бүгүнкү аренанын форматы бир аз башкачараак болот деп айтсам дагы туура болсо керек, себеби биз алдыда 27 октябрь күнү күтүлүп жаткан WF Grand Prix 2 мелдеши жөнүндө, же болбосо WF Grand Prix 2 мелдеши жөнүндө кеп кылабыз. Жана биздин студиябызга ошол Grand Prix мелдешинин катышуучулары жана матчмейкери келип отурат. Анда акырындык менен спортчуларды тааныштырып баштай берели. Мынакей WF уюмунун матчмейкери Абдрахман Эрмекбаев, куш келипсиз. Салам алейкум. Даярдыктар кандай? Алейкум салам. Кудайга шүгүр, даярдык жакшы, алхамдулиллах. Жакшы даярданып атабыз. Кудай буйруса 27-си болуп көрбөгөндөй турнир болот буйруса. Жакшы, ошондой эле Ариет Бекишев 57 кг салмак чембирдигиндеги WF Global уюмунун мурунку чемпиону. Башкы фавориттердин бири деп айтсак болот эртеңки мелдеште. Куш келипсиз. Жана ошондой эле дагы бир мыкты мушкерлердин бири деп айтсам болот. Эртеңки мелдеште өзүнүн өнөрүн көрсөтө турган мынакей Каныбек мырза. Жаныбек мырза. Жаныбеков Данияр. Куш келипсиз. Демек, алдыңкы убакыттарда урматтуу мекендештер, ушул спортчулар менен жана матчмейкер менен кененирээк маек курабыз. Анан сиздерге атайын биздин коноктор белек ала келген экен. Тактап айта турган болсок, 27 октябрь күнү Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтө турган WF Grand Prix 2 мелдешине 2 билетти мынакей атайын көрүүчүлөргө ойнотолу деп жатышат. Эгерде сиздерге кызыктуу суроолор болсо, анда биздин Instagram, КТРК Спорттун Instagram баракчасына кирип, дайректке жазыңыздар. Ошол жакта эң кызыктуу делинген суроолорду тандап, биз белектерибизди ыйгарабыз. Андыктан чамдаңыздар. Биринчи эле суроо болсун, эртеңки мелдешке даярдыктар жөнүндө айтсаңыз. Биринчиден, бул турнирге 2 айдан бери даярданып атабыз. Даярдыгыбыз аябай жакшы, мыкты деңгээлде. Ушу бардыгы эле күтүп атат болуш керек. Эми бул Кыргызстанда 57 кг салмакка чейин биринчи жолу өтүп аткан Гран При. Кудай буйруса, баарын 27 күнү өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрө аласыздар. Жакшы, анан форматы кандай өтөт? Канча спортчу катышып жатат? Негизинен 16 мушкер беттешет. Андан кийин биз жанагы чейрек финалдан башталат демек, Жок, 16 мушкер беттешет. 16 мушкер болот. Анан биз запасной вариант. 4 резервный боецтерден 4-өн коюп койгонбуз. Эми вдруг бирөө травма алып калса, же спортто айтыш кыйын, ошолордун ордуна кирип кете берет. Эгер эч ким жаракат албаса, өздөрү менен өздөрү урушуп чыгып кете берет финалга чейин. Анан бул беттеш профессионалдуу болбойт. Негизи Шердок порталына катталбайт. 4 минутадан 3 раунд болот буюрса. Ортодо 1 минутадан эс алышат. Ошол анан бардыгынан алып келгенде 4 беттеш өткөрөт, 4-чү беттеш финальный бой болот. Жакшы, анан катышуучу мушкерлер кайсы ата мекендик мушкерлерби жалаң, же болбосо ар тараптан келип катышууда? Мурункусунда биз 66 кг чейин өткөргөн элек. Ошондой эле 57 кг салмактагылар кыргызстандыктар, Кыргызстандын тургундары, Кыргызстандын спортсмендери. Сырт жактан келген мушкер жок. Биздин өзүбүздөн биринчиден айтканда бул мушкерлерге опыт десем болот, жакшы тажрыйба. Ошо өздөрүнүн ич арага ким күчтүү экенин өздөрү сынап алышат. Жакшы, ал эми чемпиондук кур ортого коюлат да. Бул жерде WF Grand Prix деген алтын кур болот. Андан кийин башкы байге Камри 40-үлгүдө Сараковка Камри болот буйруса. Ошол эми экинчи орунга дагы акчалай сыйлык болот, 3-чү, 4-чү орунга чейин акчалай сыйлыктар болот. Анан ушу Гран Приге катышкан мушкерлердин баары нааразы болбой кетет буйруса. Жакшы экен. Эми мынакей Ариет мырза, өзүңүз дагы көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз. ММА'де каякта жүрдүңүз?
же башка спорт менен машыгып шугулданып жаттыңызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу телевизор көрүүчүлөр. Мен ММАдан бул Кыргызстанда беттеш өткөрө элегиме уже 1,5 жылдай болуп калды. Акыркы беттешим уже чемпиондук кур болуп утулгам. Андан кийин 2019-жылы март айларында Казакстанга барып Алаш Прайдта күч сынашып келдим. Ал ортолукта Азиатских игрга барып келдик, Индонезияга барып келдим. Джиу-джитсу менен алектенип жүрдүм. Ошондой эле ММАга да чыгып, эми буюрса уже убакыт келди. Кайра ММАга кайтып, ММАда чыга турган убакыт келди. Буюрса даярдыктар жакшы. Жакшы экен. Анан буга чейин ушул март айында өткөндө көргөнбүз, 66 килограмм салмак чембирдигиндечи 4 беттеш бир күндө 4 мүнөттөн 3 раунд. Кандай ойлонуп жатасыз? Алдыда кыйын болбойбу? Негизи бул ВЭФ уюму чыкканга чейин Кыргызстанда бирден уруш деген жок болчу. Мен ушу спортко келгенден баштап кайсы кыл соревнованияга чыкпа, 4-5 круг 4-5 спортсмен менен мушташып, 4-5 спортсмен менен күч сынашчым да. Олимпиадалык система менен. Мурда деген профессиональный бойго деген Казакстанга же Россияга атайын барбасак, Кыргызстандын ичинде башты өтчү эмес. Чемпионат Кыргызстан ошондой эле, чемпионат Кыргызстан любительский, бул дагы круговой кетет. Мен деген чемпионат Кыргызстанга по валетудо 3 жыл катары менен чыктым. 3 жыл тең 5тен 6дан баягы спортсмендер менен. Анда канча мүнөттөн канча раунд? Ал убакта деген азыр өзгөчөлүгү ал убакта 3 минутадан 3 раунд болчу. Азыр өзгөчөлүгү 4 минутадан 3 раунд болду. Эч кандай деле почти өзгөрүү жок. Мен үчүн эч оор деле болбойт деп ишенем. Анткени мен бул профессионалдык бойго чейин мен жалаң ошол баягындай круговой бойлордо опыт алып, ошо круговой бойлордо тажрыйба топтоп, анан профессионалдуу деңгээлге анан чыккам да. Аябай деле кыйынчылык болбойт деп ойлойм мен үчүн. Бирок баягы профессионалдуу деңгээлде мушташып жүргөндөр айтышат го, бир беттештен кийин жок дегенде мен 2-3 ай машыгып даярданышым керек, кийинки беттешке гейм план коюшум керек депчи. Эми азыр сиз биринчи атаандашыңызды билесиз, экинчисин билбейсиз да, ким менен чыгарыңыздычы? Эми негизи профессионалдуу түрдө да алчы. Бул жерде деген профессионалдуу эмес. Профессиональный боецтер, но профессионалдуу бой эмесмит да. Азыр айтылып атпайбы 4 минутадан депчи. Бул деген шердокко кирбейт биринчиденчи. Баягы эле бардыгын эле көрүп жүргөн спортсмендер, тааныган кыргызстандык эле спортсмендер, баарын тааныйсың, билесиң, уже эле сходу эле баягы тактика коюп кетсең болот да. Ошол жерде эле агайларың менен почти мен деген бардык 20 спортсмендин бардыгына баягындай өзүнчө баягы ой жүгүртүп, ойлорун көрүп, кандай мушташса болот, кандай гейм план кылса болот. Уже мен эле эмес, бардык спортсмендер ошондой болуп. Баарына чыкканга даярсыз да ошол 19 мушкердин. Жакшы, демек мынакей туш келбесин да. Мынакей сиздин өзүңүздөн уктук. Демек сиз даярсыз, мындай мелдешке катышса болот. Анан мынакей Данияр мырза, сизге болсун кийинки суроо. Мынакей күчтүү атаандаштарга каршы мына чоң мелдешке аттанып жатыпсыз. Сезимдер кандай болууда? Азырынча пайда элек, анан кийин бой күнү пайда болот. Вес күнүчү, тараза күнү. Даярдандык бойго жакшы эле. Ошко чейин барып даярданып келдим. Тыныбеков Арслан агайыма барып даярдык көрүп келдим. Эми бул жакта Эмил Токтогонов агайдын колунда даярдык көрүп атам азыр. Даярдыктар жакшы. Эми бул деген спорт ким көбүрөөк мээнет кылса, кимдин характери күчтүүрөөк болсо ошол жеңишке жетет деп ойлойм. Биз да жакшы эле даярдандык буюрса.
Жакшы. Анан негизинен буга чейин сиз өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, качантан бери ММА'де жүрөсүз, канча беттеш өткөрдүңүз профессионалдуу деңгээлде? Мен 2012-жылы ММА'га келгем. 2012-ден баштап эле тренировка кылып, беттештерге чыгып келатам. ВФ уюмунун бир 5 беттеш өткөрүп, 5-өн жеңгем. 4-5 беттештен жеңилип калгам. Бир тең боюм бар да. Бир беттешиңиз тең чыккан, Тең чыккан. Жакшы, демек сиз деле ушул мелдешке баягы татыктуу деңгээлде даярданып, азыр мыкты беттеш өткөргөнгө менин оюмча даярсыз деген ишенимдебиз. Анан Абдрахман мырза баягы 66 гран-при мелдешине келели. Ошол жакта кээ бир мушкерлердин айткандары да болду да, чын эле бир күндө 4 беттеш өткөрүш кыйын экен. Себеби баары тең күчтүү мушкерлер 3 раундда өтө чарчап калат экенбиз депчи. Ошолорду дагы сиздер карап чыктыңыздарбы же? Жок, биз ал нерсени эске алдык. Жана эле айтып кеткендей, биз айтпадыкпы, что 3 минутадан кылсак бир аз азыраак болуп калат экен. Мушкерлердин көрүү ага макул болбоду эми. Биз бардык мушкерлер менен, тренерлер менен, өзүбүздүн коллектив менен кеңешип анан ошо чечимге келдик. Эми бул негизги биздин спортсмендерге общий алып келгенде плюс эле болот экен. Себеп дегенде опыт. Биздин мушкерлер, азыркы мушкерлер Кыргызстанда любительский турнирди көп өткөрбөй эле профессиональный спортсмен болуп кетип атпайбы? Ошо сыңарында эми ушул бул көптөн берки биздин план болчу. Ошо аракет кылып ушул нерсе ишке ашып атат. Буйруса анан Ариеттин же Даниярдын же башка ким катышса ошо 16 спортсмен бардык тренер менен биз кеңешип чыктык. Бардыгы макул, эч кандай каршылык жок. Ошодон улам бул беттеш өтүп атат. Катышуучулар өзү макул, демек алардын өздөрүнүн иши экен да, чарчайбы, чарчабайбы? Ким мээнет кылган утат чындыгындачы, чарчаганда айтып атпайбы Ариет мырза азыр эле. Буга чейин чындыгында 2012-2011 жылдары биздин Кыргызстанда ушу профессиональный ММА жок болчу. Ушу круговой, Валетудо, Панкратион ушул ММА круговой болчу. Анда 6-7 беттешке чейин өткөрүшчү биздин мушкерлерчи. Эми ага караганда жеңилирээк деп ойлойм. Жакшы, эми мушкерлерге келели. Албетте баары үчүн кызыктуу болуш керек. Азыр көрүүчүлөр ошо билди, Ариет Бекишев, ошондой эле Данияр мырза мынакей эртеңки мелдешке катышат. Дагы кимдер бар? Эми биздин азыркы убакта 57 кг салмакта Кыргызстанда мен бул мушкерде бөлө айта албайм. Мен жок, катышуучулар эле. Катышуучулар негизи Рыскулбек Ибраимов, Шер Мухаммед Муса, алда биздин 57 кг профайттын чемпиону, Руслан Кудайбердиев, алдагы биздин чемпион балдардын бири. Дагы ким? Бостон Анарбаев, Ариет Бекишев, Данияр, дагы ким бар? Мырзамидин Пазылов. Эми Мырзамидин чыкпай калды. Себеп ал мушкер Ошто турнир болбоду эле, глобал. Ошондо бутунан жаракат алып, ошодон улам чыкпай калды. Калган 57 кг жанагы состав турган боюнча бардыгы чыгат, Кудай буйруса. Тизмеге киргендердин баары тең мелдешке, беттешке даяр, Анан баягы биз 16 мушкерди тандап алып коебуз дебедиңиздерби? Анан бул баягы профессионалдуу деңгээлдеги мелдеш болбогондон кийин кайсы критерийлер менен аларды негизги сеткага коесуздар, а төртөөсү кандайча баягы резервде калат? Биз азыр 16 мушкерди уже алдык бөлүп. А төртөө уже алар жанагы запасной боецтер. Жок, ошол эмненин көрсөткүчүндө тандап алдыңыздар? Жок, эми алар бизге буга чейин эми биз эле жөнөкөй эле балдарды алган жокпуз. Жок дегенде биздин беттештен 4 беттеш өткөрүп ошону уткан балдарды алдык. Негизи бизге ушул турнирдин датасы белгиленгенде бизге бардыгы биригип 70 заявка түштү. 70-57 кг заявкадан. Биз ошонун арасынан Кыргызстандагы алдыңкы мушкерлерди тандап алдык. Анан ошол 4 мушкер дагы ошонун арасынан мыктыларын тандап алдык да. Жакшы экен. Анан мынакей Ариет мырза сизге келели. Атаандаштарыңызды эми буга чейин айттыңыз, тааныйм, көрүп жүргөн эле мушкерлер деп. Бирок сиздин оюңузча эң бир кыйын каршылаштар ким болушу мүмкүн? Эми бир эле адам эмес, өзүңүзгө 4-5 деле айтсаңыз болот.
Эми мындай айтканда бул жерде эч бир боец жөн боец эмес. 16 тең бүттүгү мындайча айтканда баягы татыктуу боецтер. Эч бирин баягы бул слабый, бул күчтүү деп айтыштын өзү кыйын да азыркы маалда. Эми баардыгы Алладан болот. Иншаллах баягы даярдык мына Данчик айткандай кимдин мээнети көп болсо. Буюрса эми ким болсун баягы аракет кылдык, тренировка кылдык, даярдандык. Баары Алладан. Баарынын деңгээли бирдей деген ойду айткыңыз келип атат. Эми чындыгында мисалы үчүн бул жерге келгенде бул жагынан алганда жок дегенде эле 5тен көп профессиональный бой өткөргөн боецтер бүттүгү. Уже бул профессионалдуу боец бойдон 5тен көп өткөргөн бала мындайча айтканда жөнөкөй бала эмес. Бунун баардыгы күчтүү балдар, күчтүү боецтер. Эми айтыш кыйын го. Баардыгы тең эле, баардыгы менен баардыгы тең күчтүү. Жакшы. Ал эми урматтуу мекендештер, дагы бир жолу сиздерге кайрылып өтөлү. Бүгүн бизге келген коноктор жөн келген жок. Атайын ушул алдыда күтүлүп жаткан Гран-при 2 мелдешине сиздерге карай 2 билетти ала келди. Эгерде сиздерде кызыктуу суроолор болсо, анда биздин Инстаграмдагы КТРК Спорт баракчасы аркылуу дайректке жазсаңыздар болот. Биз албетте мыктыларын, кызыктууларын ачып чыгып, келген конокторго беребиз. Андыктан чамдаңыздар. Эң жакшы суроолорду тандап, эфирдин аягында буюрса жеңүүчүлөргө 2 билетти тапшырабыз. Балким бир адам 2 билет алып калышы мүмкүн, же 2 билетти 2ге бөлүп беришибиз дагы ыктымал. Мынакей Данияр мырза, сизге келели. Сиз негизги баягы сеткадасызбы, же баягы кошумча 4 мушкердин катарындасызбы? Мен жанагы сетканын ичиндемин, 16 боец мушкердин ичинде болсом керек. Абдрахман байке. 16 мушкердин ичинде. Анан баягы менде ушул кызыктуу суроо пайда болду. Буга чейин ушул 16 мушкердин ичинен бирөө жарым менен профессионалдуу деңгээлде мушташып көрдүңүз беле? Эми беттеш өткөрүп көргөм. Ал жактан ким менен Уткандарым бар, уткандарым бар арасында. Мисалы, Могоев Рамазанга утулуп калгам. Профессионал бойго чыгып, ВФ Профайт уюмунан утулуп калгам да, жеңилип калгам. Арасында дагы буюрса эми реванш кылабыз. Ошо. Демек, Рамазан Могоев менен буга чейин беттеш өткөргөнсүз. Андан башкалар дагы мен оюмча бар болсо керек, себеби ВФ уюмунда ушул жакта көп эле бири-бири менен чыгып жүргөн учурлар болот башында көбүнчө. Анан жакшы экен, эми байге жөнүндө дагы айтып калдыңыз. Бирок буга чейинки байгелерде баягы бир аз такталбаган маалыматтар чыгып кетти деген сөздөрдү дагы айтышкан болчу да мушкерлерчи. Бул жолкусун эми сиз толук айтсаңыз. Бул биринчиден ушул биздин ВФ организациясынын президенти Руслан Кыдырмышев байкебизге ыраазычылык билдирели. Буга чейин биздин ВФ уюму дүйнөдөгү мыкты 20 организациянын ичине уже кирген. Буюрса жакында эле 23 болчу, эми 20 түшүптүр. Буюрса бул бир эле Руслан байкенин же менин же ВФ федерациянын жеңиши эмес, бул Кыргызстандын жеңиши. Албетте. Ошон үчүн баардыгы ушул Руслан байке, анан ушу Эмиль агай токтогон, ошол кишилер бар, ушу Кыргыздын ММА өсүп атат, көтөрүлүп атат. Ушундай кишилерге ыраазычылык айтыш керек. Анан дагы бул Гран-при боюнча айтып кетсек, бул ушул бизге колдоо көрсөтүп, ушул турнирдин башында акыл айтып, насаат айтып турган, анан ушул турнирге колдоо көрсөтүп, бизге жардам берип, башкы байгени коюп берип аткан Дастан Артишбекович, урматтуу биздин Дастан Артишбекович, бул биздин федерациянын мүчөсү, ушул байкенин колдоосу менен өтүп атат. Анан такталбаган эми мен толугураак айтып кетейин, эми биз жок дегенде ушу Камри Сараковка коюлат буюрса бул жолкусунда. Мурункусунан кичине түшүнбөчүлөр болуп кеткен. Бунусун андан да жакшыраак болуп калышы мүмкүн, эми эң аркасы ошол Кудай буюрса. Анан бизге келип жаткан суроолорго кичине кайрылып өтөлү. Курбаналиев
Ал 57-те мушташчу маселе го кайсыл жактан кандайча кошулуп калды деп жазган экен. Эми бул жерде Нурлан Курманалиевдин общий профессиональный бою 8 бой өткөргөн. 10 бой өткөргөн, 8-өөнү жеңген, 2-өөнү жеңилген. Буга чейин 61 килограммга чейин беттеш өткөрүп келген. Ал мушкер бизден өзү суранып, мындан бул жака мен 57 килограмм урушам деп 57 килограммга. Ал жерде мындай болбосун, элдерде да бир аз түшүнбөстүр болуптур. Ал жерде мен же биздин федерациянын өкүлдөрү эмес, бүтүндөй тренерлер келип бардыгы таразаны көрүп турат. Ошол 26 күн эртең менен саат 10-да болот. Ишенбесеңер барыңар барып ошол жерде көрсөңөр болот. Ал жерде эч кандай мындай жашыра турган нерсе жок. Жана биз 4 мушкерди тараза так болот. 4 мушкерди эгер ал жерде бирөө весин куя албай калса, салмагын түшүрө албай калса, ошо 4 мушкердин экөөсүн же бирөөсүн кошуп салсак болот. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо келген экен. Финансы сунуштап калса, Данияр уруша береби же ордун мисалы жарым финалда бошотуп бересиңерби дейт. Ошол боюнча да мен тактап айтып коеюн. Мисалы бул жерде Ариет менен Данияр дос. Буга чейин бир клубда кылып келген. Эми бул жерде Кыргызстанда баары эле бири-бири менен дос. Мурун азыр болбосо мурун бир залда тренировка алган. Эми бул жерде ал сетканын ичине келгенде эле урушпаса так бардыгы дос. Эми кыргыз кичинекей калкпыз. Ошон үчүн ал жерде бири-бирине берип коймой же күрөшүп коймой деген нерсе болбойт. Биз эми бул жерде бул Эмил Токтогондун окуучусу, тигинин окуучусу деген нерсе болбойт. Ал жерде бүт калыстар сырт жактан келет, Россиядан келет. Биз уже сүйлөшүп койдук, буюрса барды келет. Ал жерде бирде главный судья да Кыргызстандан болбойт. Калыстардын баары сырт жактан болот. Жакшы. Анан дагы бир кызыктуу суроо бар экен. Ошол өткөн гран-приде талаштуу чечим чыгып, Немат Абдрашитов баягы Елена Шевченконун шакиртин утуп алган болчу дейт. Анан баягы тең чыккан беттеш болгон, негизинен реванш коюлабы ал экөөнө дейт. Эми мындай да, ал жерде мен Немат же тиги Бекжан Матысаев Бекжанбы утту деп экөөнүн бирөөсүн айта албайм. Ал жерде калыстыкты биз кылган жокпуз. Биз атайын сырттан судьяны алып келдик, ал ага же буга деп тарткан жок. Чындыгында ортодо ошондой чечим чыгарды. Эртеңки турнирде деле сырттан мушкерлер келет. Эми мындай талаштуу болсо, биз судьялардын айтканына макул болобуз. Себеби биз ал жерде кийлигише албайбыз. Чындыгында. Түшүнүктүү. Анан Ариет мырза, сизге дагы көп суроо келүүдө. Ушул көбүнчөсү Мырзамидин Пазылов менен качан реванш өткөрөт деген суроолор жазышкан экен. Кызыктуу суроо. Бул эң көп келген суроолордун бири мен үчүн. Мен ойлогом ушул гран-приде буюрса кезигелем го деп. Основной эң негизги настроюм дагы ушул гран-приге чыгышымдын эң негизги настрою дагы ушул болчу. Буюрса бул жактан эми травма бул эч ким эртең күнүн билбейсиң да. Травма болуп калган экен, эртерээк сакайып кетишин каалайм. Буюрса бул гран-при бүтсө, бул гран-при башка, мындайча айтканда, гран-при бул башка өзүнчө жол, глобал өзүнчө жол. Буюрса мынакей эми Кыргызстандын ичинде бой өткөрө баштадык. Иншаллах жакын аралыктарда азыркы настрой буюрса бул гран-при болуп атат. Андан кийинки эле настройлорго коебуз иншаллах. Азырынча демек ушул гран-приде кездешүүнү каалагансыз, бирок болбой калды. Андан кийинкиси белгисиз, айта албайсыз. Негизинен ушул андан кийин деле ушул организацияда, уюмда, ВФТ калып, кайра чемпиондукка чейин жетүүнү пландоодуңузбу же чет жактарга чыгып мушташсам деген ниеттериңиз барбы? Негизи азырынча чет жактан, көп жактан сунуш түшүп атат. Буюрса баягы мен да өзүм бул көрөрмандарым билет, жакындарым билет. Мен дагы өзүм жакында эле үйлөнүп, уже баягы жашоого башкача көз караш боло баштады. Буюрса бул башка жактардан да жакшы сунуштар түшүп атат. Эгер ишке ашып кетсе,
башка жака да кетип калышыбыз мүмкүн. Бирок иншаллах бул ВЭФтин поясына кайра аракет кылып жетем деген ниеттемин. Аракет кылабыз. Эмне болгон учурда дагы кайрадан бул курга жетүүнү аракет кыласыз. Түшүнүктүү. Ассаламу алейкум, Данияр мырза дейт. ВЭФтен башка организацияларда, уюмдарда беттеш өткөрөйүн деген оюңуз барбы? Бар болсо, кайсы уюмдарда дейт. Эми ал сиз чечпейсиз, негизинен пландарда барбы, кандай? Эми пландарда бар, албетте бар. Буга чейин деле урушуп келгем башка уюмдарда. Казакстандын жекпе-жек аттуу уюму бар. Ошол жерде чемпионат Азияда барып, Азияда беттеш өткөрүп келгем. Россиянын организациясы Sipforce 4, Sipforce деген эмеси бар, уюму бар. Ал жакка да барып катышып келгем. Мындан кийин мисалы чет жактан кайсы жактан сунуштар түшүп калса, беттеш өткөрүп келгенге даярмын. Чет жакта. Демек, сиз дагы баягы мүмкүнчүлүккө карап, чет жактарда беттештерди өткөрүүгө пландап жатасыз. Азырынча баягы так түшкөн сунуштар жок, Азырынча жок. Азырынча мен да тыныгуу болуп калды спортто. 1 жыл тыныгуу болуп калды. Ошо 1 жыл тыныгуудан кийинки эми кайра баштадым да азыр тренировканы. Акыркы беттешим Ат башы районунда болду. ВЭФ уюмунда. Соглавный бойдо уруштум. Өзбек мушкери менен урушуп жеңдим да. Ошондон кийин эми кайра баштап машыгып келатам. Жакшы. Анан эми чүчү кулак жөнүндө келели. Кандай тартипте ташталат чүчү кулак? Негизинен эң күчтүү спортчулар баягы көп жакта 2 сеткага өзүнчө ташталат да. Ал жерде эми бул эң күчтүү деп айтыш деле кыйын болуп калат экен. Кээ бирки мушкерлерге катуу да тийип калышы мүмкүн. Биз ошон үчүн биздин мисалы буга чейин ВЭФ глобалды уюмунда чемпионский бойго урушкан мушкерлерди 4 мушкерди. Ошону 2 жакка бөлөлү деп атабыз. Анан калгандары чүчү кулак кылып коебуз. Мисалы бир жак чекеге Ариет Бекишев болсо, бир жагына Мырзамизин болгон, ал Мырзамизин травма алып калганына байланыштуу Рыскулбек Ибраимов, бир жагына Рамазан Могуев, бир жагына Рамазан Могуев, Ариет Бекишев, Рыскулбек Ибраимов ушу мушкерлер болот. Демек баягы күчтүүлөрдү баары чачатасыздар, Күчтүүлөрдү эми 4 жакка койсок, 2 группага бөлүп, 4 бурчка коюп койсок, эми калгандары эми ал жерде биз жанагындай кылбайбыз. Күчтүүсү утсун чындыгындачы. Кызыктуу. Жөн негизи спортто өзү ошондой, себеби баягы 2 күчтүү мушкер биринчи эле беттешинде түшүп калбаш үчүн. Биринчи турнирде жана гран-приде биз ошондой чүчү кулак кылганбыз. Бөлбөй элечи. Анан бөлбөй эле койгондо анан кийин уже биринчи эле беттеште Немат менен жанагы Канат Келдибеков Тайсон экөө түшүп калган. Өзүбүз чүчү кулак тартып көргөндөчү. Анан баары түшүп калат экен. Биринчи күчтүү менен күчтүү түшүп, эми ал жакта жакшы болбой калат экен да. Финалда интрига болбой калышы. Финалда интрига болбой калат. Эми көрдүңүздөр, элдин баарына эле ал бой жакса керек негизинен. Эми ошондой эле бой. Негизи ошол туура, эл аралык практикада деле бар. Анан келечекте 77 килограмм, 70 килограммда гран-при өтөбү дейт. Дагы буга чейин бир нерсе айта кетейин. Биз 14 декабрга Brave деген мировой уровеньдеги организация менен биригип глобал өткөрөбүз Бишкекте, Кудай буйруса. Ал жакта дүйнөнүн 15 мамлекеттен ашык мушкерлер келет. Ошол уюм менен биз өзүбүзчө контракт түзөбүз. Буйруса биз ошол декабрдын акырына уже 70 килограммга койгон атканбыз гран-принчи. Ошол жактан сунуш түшүп, ошолор менен контракт түздүк. Кудай буйруса ошол турнир өтсө, ага чейин план кылып калабызбы? Бул жыл үлгүрбөсө, кийинки жылы биринчи 70 килограммдык болот. Анан 77 килограмм Кудай буйруса бардыгы болот. Бардык вестерденчи. Демек бардык салмак чембирдигинде пландар бар, 57 гран-приде негизинен эле гран-при мелдештерден эмнеге сырттан мушкерлер келбей жатат? Эми сырттан мушкер мисалы бизден айтып атпаймынбы, жана заявка 70 заявка түштү да. 70 мушкер урушам деп. Анан эми өзүбүздүн мушкерлер турганда эмнеге биз сырттан алып келишибиз керек? Өзүбүзгө жетиштүү болуп атпайбы? Биз бул жерде сырттан алып келип же жанагы кызыктуу беттеш эмес, кызыктуу беттеш дагы, бирок биздин Кыргызстандын спортсмендери баягы бири-бирин айтып атпаймынбы, опыт. 4-төн 5тен беттеш өткөрүп опыт алыш, опыт алмашуу дегендей.
Жакшы, анан өзүңүз баягы сөзүнүн ортосунда айтып калдыңыз, Brave FC деген ошол Азиядагы да бир мыкты уюмдардын бири, ошол менен биргеликте мелдеш өткөрөбүз депчи. 4-декабрда. 14 декабрда. Негизинен кайсыл жакта Бишкекте өтөбү же кандай тартипте өтөт? Алардын баягы командалык беттештер болобу же? Ал жактан общий 8 мушкер келет. Азыр биздин жана Кыргызстанда аталып калган белгилүү мушкерлердин баары беттешет. Кубаныч Абдисалам, ушу Немат Абдрашитов, Бекишев Ариет да ал жака беттешет. Бүт эле Кыргызстанда менмин деген көптөн бери тыныгып калган Нурлан Токтобакиев дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыр эми алар да мыкты мушкерлерин алып келет. Анан бизден да мыкты мушкерлерди коюшубуз керек. Ал жакта эми ал Азиянын эмес, дүйнөнүн. Brave деген бул Бахрейндин организациясы, бул даже Америкага чейин барып өткөрүп келген турнирлерин. Буюрса ошол организация бизге, азыр бизге не только Brave'тен, дүйнөдөн толтура жактардан сунуш түшүп атат. Буюрса келечекте биздин Кыргызстандын, именно Кыргызстандын ВФ уюму дүйнөлүк деңгээлден чыгат буюрса. Эми Кыргызстан ушул жерде эле өтө бербей, дүйнөлүк деңгээлде башка Европа жактарга өтүп калат буюрса. Азыр Япониядан түшүп атат сунуш, Кореядан түшүп атат. Буюрса жакынкы күндөр эми кийинки жылдан жакшы жаңылыктар болот. Эми былтыр Арзалет Fighting Championship деген уюм менен биргеликте өткөргөнсүздөр, Global Millation. Быйыл ошо Brave деп мынакей келе жатыптыр. Негизинен ушундай биргелешкен мелдештер кандай тартипте өтөт? Негизинен баягы сунуш түшкөнүнө жараша, ал жактан эми өзүбүз ичара баягы контракт түзөбүз, договор түзөбүз. Ал жакта мушкерлерди алып келет, анан биз алып барабыз. Ал эми келген мушкерлерге биз чындыгында гонорар төлөп беребиз, эми бекер келбейт чындыгында. Эми азыр чындыгында эч ким бекер урушпай калды. Ошол эми аракет кылып атабыз буюрса. Ал Brave менен деле баягы белгилүү мушкерлерден келет. Мисалы, эми азыр так айта албайм, бирок уже чечилип калды буюрса 80%. Кубаныч Абдисалам уулунун соперниги бывший UFC боец болот буюрса. UFC'де беттеш өткөрүп жүргөн мушкерлердин бири болот экен демек. Да бир кичине кайрылуу өтөлү, жазгандар аябай көп. Бардык мушкерлерге ийгилик, күчтүүсү утсун, КТРК Спорт түз эфир алып береби деген суроо берген экен. Бул маселе дагы урматтуу мекендештер али толук чечиле элек. Балким КТРК Спортто көрсөтүп калышы мүмкүн, балким көрсөтүлбөй калышы дагы ыктымал. Себеби бизде ошол убакытта Англия премьер лигасы дагы болуп калаарын буга чейин бекилип калгандыгын дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Андан ары эми Ариет мырза сизге келели. Мынакей алдыда өзүңүз айтмакчы гран-при мелдеши жөнүндө эле ойлонуп, ошого эле бардык даярданып жатасыздар да. Андан кийинки пландар кандай? Чет өлкөдөн сунуштар барбы? Бир учурда ошо Перкут уюмда беттеш өткөрөм деген сөздөрдү айттыңыз эле. Ал жагы эмне болду? Негизи ошо былтыркы баягы акыркы менин боюмда Пазылов Мырзамидин менен болгон бойдон кийин мен травма алып калгам. Травма алып, ошол травмамдын айынан мен Беркут Young Eagles'ка да чыга албай калдым. Андан кийин Ахматтан сунуш түштү, ага да чыга албай калдым. ACB'нин өзүнөн түштү. Ал убакта ACB кошуло элек болчу, ACB болчу. ACB'нин өзүнө бул дүйнөлүк деңгээлде экинчи местеде турган ACB'нин өзүнөн сунуш түшкөн. Мен баягы травмамдын айынан чыга албай калгам. Бардык турнирлерге баарынан отказ кылышка туура келди. Ошо менен баягы бир жылдай тыныгуу болуп калды менде дагы. Эми буюрса азыр агайым сүйлөшүп атат. Буюрса ошо декабрга бул Кыргызстандагы бойго чыгабыз. Же болбосо ушу Лондонго бой сүйлөшүлүп атат азыр декабрга. Баягы алдын ала чечилсе, биз дагы виза ачып, жол эме законный кылганча убакыт көп кетет экен. Ошон үчүн алдын ала сүйлөшүүлөр болуп атат азырдан. Буюрса эми кандай жаңылыктар болбосун баардыгын бөлүшүп турабыз. Угуп турасыздар, көрүп турасыздар, иншаллах жаңылыктардан.
Бардыгына даярбыз, в общем. Жакшы. Эми Данияр мырза, сизге да буга чейин Арет мырзага берген суроо болсун. Эртеңки ошол 16 мушкердин ичинен сизге мага түшпөй калсын ушул мушкер деген бирөө барбы? Антип бөлгөн деле жерим жок мен азыр. Мисалы бирөөгө настрой кармай алсаң, эртеңки күнү башкага түшүп калышы мүмкүн да. Жок, мага ушул түшпөй эле койсо экен деген. Жок, мен баарына бирдей настрой кармап атам, анткени ал жерде жалаң тандалган мушкерлер бардыгы тенч. Жөн мушкерлер чыккан жок ал жерге. Бардыгы тең күчтүү. Ошондуктан баарына тең бирдей настрой кармайм, анан баарына тең бирдей көрөм бардык мушкерлерди. Жакшы, анан баягы беттеш өткөргөндөн кийин, мисалы азырынакы Арет мырза экөөңүздөр чогуу келип, чогуу жакшынакай отурасыздар, анан беттеште мисалы экөөңүздөр кезигип калдыңыздар дейли да. Анан калыстар баягы бир аз талаштуу чечим чыгарып койду. Бири-бириңиздерге болгон жек көрүүлөр пайда болуп калат деп ойлойсузбу? Жок, кандай нааразычылык болбойт. Анткени биз спорт ошондой экен да, тартип ошондой болот экен. Мисалы сетканын сыртында доссуң, сеткага киргенден кийин урушуң керек да. Киргенден кийин уруш керек, же болбосо кирбей эле коюш керек да ал жерге. Киргенден кийин кадимкидей спортсмен катары эле экөөбүз бири-бирибиз менен беттеш өткөрөбүз. Чыккандан кийин кайра эле дос болуп калабыз да. Эми калыстар чечет да, өзүнүн ишин билишет. Калыстар чечимин кабыл алабыз биз дагы. Баарына макулсуз калыстар чыгарганына. Негизи ушундай ушул нерсе дагы кичине оордукту жаратат экен, чындыгындачы. Бирок биз ошонун баардыгына буга чейин да айтылган бул нерселер. Ошол нерсе, ушундай нерсе эгер болуп калган болсо, болуп калат. Бул толук мүмкүн болуп калышы. Анткени бир залдан эле уже күчтүү Эмиль агайдын окуучуларынан чогуу тренировка кылып, ошо Эмиль агайдын колунан тарбия алып жүргөн 4 бала чыгып атабыз. Баягы бардыгыбыз буга чейин агайыбыз да айткан, макулсуңарбы? Бири-бириңер менен чыгып калсаңар, беришмей, сүйлөшмөй жок. Күчтүңөр жеңсин дегенчи. Эми биз ошолордун баардыгына макул болуп, ушул чечимди кабыл алдык. Буюрса баягы бул спортту көп адам башкача түшүнүшөт экен. Бул күчүң деле сыноо да. Мындайча айтканда, шахмат ойносоң деле күчүң сынайсың. Досуң менен деле ойнойсуң, атаң менен деле ойнойсуң дегендейчи. Бул жер спорт. Бардык нерсени туура кабыл алыш керек. Ушул нерсенин бардыгына макул болгондугубуз үчүн өзүбүздүн макулдугубузду берип, чыгып атабыз. Күч сынашабыз. Жакшы. Анан дагы бир кызыктуу суроо келген экен, Абдрахман байке, сизге экен. Бул бизге жеткен маалыматтар боюнча дейт, мушкерлер атайын взнос төлөп кирип жатты, туурабы дейт. Ушундай нерсеге ишенбегиле, чындыгында. Андай нерсе буга чейин болгон эмес. Бул взнос деген баягы любительский, аматeurs дегенде ал бардык жерде бар. Ошол эле болбосо биздин веб профессиональный лигада мындай нерсе болгон эмес. Эч качан болгон эмес. Гран-при мелдешинде да болгон жок, Гран-приде мындай вебте болгон эмес мындай нерсе. Взнос төлөөгө дейин биз коюп берип атсак, анда коюп бербей эле койбойбуз, взнос алып. Вебте андай нерсе жок. Мага мен деле уктум бир-эки кишиден. Кана ким алып келиптир, кимден уктуң айтчы десем жок. Эми жөн эле бирөөлөрдүн сөзүнө ишенипчи, андай нерсе жок чындыгында. Бардык спортчулар сиздер тандап алган боюнча эле түз катышууда, Бир билет. Макул. Бул көрүүчүбүз дагы чындыгында баягы ачык бир суроо берди окшойт, себеби мындай суроолор жоопсуз калбаш керек, себеби жоопсуз калса көпчүлүк ар түрдүү ойдо калышы мүмкүн. Ар кандай ойлор болот. Эми бирөө көрүп сүйлөйт, бирөө угуп сүйлөйт дегенде, эми андай нерсе болгон эмес чындыгында. Эми бирөөлөр сүйлөп койгондур. Эч бир эми канча мушкерлерди көрөсүң, андай нерсе болгон эмес чындыгында. Мушкерлер тура сурап койгон болбосо, акча берип атасыңар. Жакшы. Анан бизге бөлүнгөн убакыт деле эми арасына жакындап калыптыр. Сиздерге эми эркин микрофон берели, эртеңки
катышып жаткан жалпы мушкерлерге, катышуучуларга ийгилик каалап дагы сөздөрдү айтып жатсаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарды 27 октябрь күнү Каба уулу Кожомбуков атындагы спорт ордосунан күтөбүз, чакырабыз. Кыргызстанда болуп көрбөгөндө чоң беттеш болот. Өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен күбө болуңуздар. Дагы биздин мушкерлерге айтып кетчү нерсе, травмасы жок, бири-бириңерге жаман көрбөй, ошо чындыгында баягы бардык Кыргызстандын мушкерлери булар биздин энелерибиз, бир туугандарыбыз, бардыгына эми ал жерде ким мыкты даярданса, ким ушул өжөрлүгү менен утуп кетет. Бардыгына ийгилик каалайм, өз көзүңүздөр менен келип күбө болуп кетиңиздер. Кеңес Арият мырза, сизге дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. 27 октябрь күнү Каба уулу Кожомуков атындагы спорт ортосуна келиңиздер. Ошол жерден көрөсүздөр ким күчтүү, ким гранд принин жеңүүчүсү ким экен. Буюрса жакшы даярдандык. Бардык Алладан, күчтүүбүз, жеңебиз иншалла. Келиңиздер. Жакшы. Кеңес. Ассаламу алейкум мекендештер. 27 октябрь күнү баарыңыздарды Кожомуков атындагы спорт сарайына чакырам. Келип кыргыз мушкерлерин колдоп кетиңиздер. Анан ошо учурдан пайдаланып мен ошо ыраазычылыгымды айта кетейин. Мен ошо мага жардам берип колдоп, бардык жана шарт түзүп берип аткан Мэрибл курулуш компаниясынын жетекчиси Тынччылык уулу Уланбек байкеме жана Тынччылык уулу Улукбек байкеме чоң рахмат. Сыйлайм, урматтайм байкем. Ошо. Жакшы, албетте колдоочуларды айтып койгондо жаман эмес. Себеби бизде бул жарнама деген нерсе али дүйнөлүк деңгээлде же болбосо башка жактагыдай өнүгө элек. Ал эми сиздерге келип бергениңиздер үчүн рахмат. Биринчиден, ал эми мелдешти жакшы өткөрүп алыңыздар. Сиздер эч кандай жаракатсыз жогорку деңгээлдеги беттештерди тартуулап жеңишке жетиңиздер, Кудай буйруган болсо. Ошол кадамыңыздар байсалдуу болсун. Ал эми урматтуу мекендештер, ошентип биздин эфирде жыйынтыкталды. Биз буга чейин жеңүүчү болду деген инсаныбызга сөзсүз түрдө билетти берүүгө аракетибизди жасайбыз. КТРК спорт каналынан алыстабаңыздар.